Assalamu алейкум. Урматтуу Москвада эмгектенип жүргөн эже карындаш, ага инилер, амансыздарбы? Буга чейин YouTube'дарда көрсөңүздөр керек. Мынча иштедим Wildberries'тен, мынча иштедим, анан комментарияларды окуп калабыздар. Болбой калды, эптей албай калдык депчи. Кудай кааласа Элеман жана Бексултан агаларыбыз бизди өзү иштеген кеңсеге чакырышып, өзүнчө бир обучение башташыптыр. Булар дагы Wildberries'ке эми эле кириптир. Булардан ошондо үйрөнүшүп, анан элге дагы жеткире элек деп. Негизи бул жакта прибыл көп экен. Интернет аламы күндөн күнгө өнүккөн үчүн, мисалы, базарларда, рыноктарда отуруп бутик ачып саткан мекендештерибиз бар. Эми Кыргызстанда туруптан бул жактан Wildberries аркылуу иштегендер бар экен, мисалы. Москвадан туруп мына өзүнчө бир ушундай кичине гана бир чакан бир офис алып, жумасына бир 100 000 деген тыйындарды тапкан мекендештерибиздин кеңсесиндебиз. Чындыгында мен дагы кызыгып калдым. Үйдө мына жумуш таппай жүргөн мекендеш эже карындаштар болгон болсо, жеңил жумуштай көрүнүп атат мага дагы. Мындай ачыкчасына бир маек кылалык, сүйлөшөлүк. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Сиздарбы? Иштериңиздер жакшыбы? Эли менен амандашып, бизди көптөгөн мекендештер көрүп атат азыр. Кыргызстандан, Россиядан. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Москвада эмгектенип жүргөн кыргыз элиме салам. Барыңыздарды Wildberries'теги обучение чакырабыз. Бул жерден эмгектенип, айлык жумушка кыйналып, таң атпай, таң саат 6-да, 8-де туруп кыйналып иштегенче бул жерден соода кылганга бардыңыздар чакырабыз. Еламан, ошол Wildberries'ке кантип сен кирип калдың? Канча болду иштегениңе? Бул реальный ошо YouTube'да көргөн миллиондор? Мен Wildberries'ке келип калган себеби кандай? Ачыкча мындай реальный интервью кылалык. Ооба. Жашырбай. Мен негизи башында мен дагы эл катары эле стройкада иштегем, ресторандарда иштегем, Wildberries'тин өзүнүн складында да иштегем, Озондун складында иштегем. Аны иштеп жүрүп, өзүмдүн буга чейин иштеп жүргөн эжелерим айтып калды, ушундай соода менен иштеп көр, сайтка иштеп көр. Соода жакшы болот экен дегенден мен Москвага келип, бардык айлык жумушун полный таштап, бияка келип обучение алып, башында кыйынчылыктар болгон, түшүнбөй көп нерсени. Анткени буга чейин мен компьютер менен иштеп көргөн эмесмин негизи. Убакыт болгон эмес. Ошо менен келип, бул жерден обучение алып калганмын. Окуп башында дагы мен продажам кетпей, көп нерсени түшүнбөй, мен серьезно кабыл албай. Сен вообще нөлдөн келген экенсиң да? Вообще эч нерсени билбей келип, эч нерсени билген эмесмин. Жумасына 100 000 деген рубльдерди кайратасың азыр. Кудай кааласа. Кудайга шүгүр, ал жагы жакшы болуп атат. Иншалла. Ушундай кылып Wildberries'ке аралашпаганыңа 2 жыл болду. Сен аны нөлдөн келип, компьютерди ушул жерден үйрөнүп, ноутбуктарды канча айлап окудуң ошол үйрөнүш үчүн? Эл катары эле келип, ушундай базасын үйрөнгөм. Анан башында ишенбей жүргөмүн, 3 ай, 4 ай продажам болбой, эң аянда үмүтүм үзүлүп, мына айлык жумушка кетем дегенде уже заказдар түшүп, соода жүрө баштаган. Эми силер дагы билгениңерди элдерге, бир жаштарга үйрөтөлүк деп обучение баштадыңар, кудай кааласа. Анткени мен тааныштарым бар, досторум да билишет, бардык үйдөгүлөр бардыгы билишет. Wildberries'те иштеп, соода кылып, жакшы акчалар түшүп аткан. Обучение канча күн болот, анан тыйыны канча? Эң бир кызыгы. Обучение общий жолунан 1 ай болот, через день. То есть мындайча айтканда 15 күн болот. Обучение бүткөндөн кийин биз офистен сразу чыгарып салбайбыз, дагы 10 күн убакыт берилет бул жерден. Өздөрү офис таап, команда болуп чыгып кеткенге чейин. Офисти дагы биз бул жерден таап бергенге жардам беребиз. Биз дагы кийинчерээк дагы обучение бүткөндөн кийин суроолор болот бул жактан. Мисалы үчүн кандай товарды кетириш керек же где-то там какие-то вопросы будут. Аларга биздин эшигибиз дайыма ачык. Ийне жибине чейин ошол жумушту баштап кеткенге чейин жардам бересиңер. Сопровождение кылып. Дагы жакшы жери биз сопровождение менен, мисалы үчүн жаңы келгендер, мен өзүм жаңы баштаганда эмне товар сатарымды билчү эмесмин. Мага окшоп келгендер үчүн, мисалы үчүн бардык жолунан эле сопровождение менен эмне товар сатарымды билбей атса, биз товарларды көргөзүп беребиз. Кайсы сезондо кайсы товар жакшы кетет, кайсы товар кетпейт. Биз ошолорду көргөзүп, жол көргөзүп беребиз. Москва тияка чейин алып барып, каяктан алат деп, ошолорго сен көргөзүп бересиңерби? Бул жерде барыңар билгенде эле эң эле биринчи Садовод деген базар бар. Люблино, Тяг Москва.
Южный ворота деген 3 базардан 3 башка товар сатылат. Кимдир бирөө электроника саткысы келиши мүмкүн, кимдир бирөө оюнчуктар саткысы келиши мүмкүн, кимдир бирөө дагы кийим саткысы келиши мүмкүн. Биз 3 базарга тең сопровождение менен алып барып көргөзүп, оптовый жерлерден оптовый ценаларга сатып алганга, жана ошол жерде Кытайлар иштешет, ал жактарда Вьетнамдар иштешет. Өзүбүздүн дагы 2 жылдан бери иштешип жүргөн поставщиктерибиз бар. Ошолорго тааныштырып, өзүбүздүн товарлардан да бөлүшөбүз. Оптовый ценасына бергенге сүйлөшүп алганга жардам беребиз бул жерде. Эгер окуй турган адамдар келген болсо, кандай графикти окушат, мисалы, сразу эле башка жумуштан чыгып эле давай мен Wildberries баштайм деп чыгышты эле өтө бир чоң курмандык да. Кандай болот ошол? Биз андай нерсеге жол бербейбиз, анткени башында мен башыман өткөн андай нерсе. Мен бардык жумушумду таштап салып, мен бул жакка келип кыйналган себеби ошол болгон да. Параллельно максимум 1,5 ай 2 ай айлык жумушунда дагы бул жерден дагы иштей берсе болот. Анткени товар оборот, товары заказы көбөйгөнгө чейин, обучение бүткөнгө чейин өзүнүн жумушунда иштей берсе болот. Кечинде бул жактан келишет, товарларын чыгарышат, бизге чытап кетишет, биз складка жеткирип беребиз. Анан кийин өзүнүн көзү жетип, бул жерден жакшы продажа болуп баштаганда, анан кийин айлык жумушун таштап, полный бул жерден иштеп баштаса болот. Мына туугандар нөлдөн келип ушундай даражага жетип, мына элдерди окутууга дагы даяр экен. Дагы айта берсем көп нерсе бар. Силердин видеоңор кыска экенин мен көрдүм. Ошон үчүн керектүү жерлерди силерге айтып берип атам. Дагы суроолоруңуз болсо айтсаңыз. Азыр канча окуучуну окутуп атасыңар? Бул жерде азыр склад экен да, мындай айтканда. Окуучулардын да бакылары бар деп калдыңыз, вешилери. Атайын биздин өзүбүздүн чоң офисибиз бар. Ал башка строенияда. Ошол жерде башка. Бул жерде атайын келип окуганга деп өзүбүздүн окуучуларга, мисалы үчүн ушундай полкалар коюп бергенбиз. Бардыгы фотобудка бар, фотоаппарат менен принтерлер бар бардыгы. Бул жерде жайгашкан товардын бардыгы өзүбүз окутуп аткан окуучулардын товарлары. Мисалы үчүн мына жана айткандай бирөө игрушка сатып атат, электроника, наушники, бирөө кийим сатып атат, кукла сатып атат. Бардыгы окуучуларыбыздын товарлары. Атайын окуучуларга деп бул жерде снимать этип бергенбиз. Мына бул тармакка кызыгып баштагандарга ошол жерден кийимдериңиздерди, мисалы бирөө шапка сатабы же ич кийим сатабы, ошол жерге коюп, могу фотоаппараттар менен тартып, ошол Wildberries'ке киргизишет экен да. Жакшы экен. Анан мондой штрих-коддорду чыгара турган аппараттар бар экен. Принтерби, эмне деп коебуз мына эми? Термопринтер. Термопринтер. Жанагы кийимге чапталган штрих-коддор болот. Ушул жерден чыгарып кетиришет товарын. Окуй турган балдар ошол жерден тартышып жардам бересиңер экен да, булардан чыгаргызып. Бизде еще ошол 40 миңдин ичинде болобу булар? 40 миңдин ичинде болот бардыгы. Бизде дагы айта кетчү нерсе, бул жерден сүрөткө тартканды үйрөтөбүз. Аны инфографика деп коет. Көбү түшүнбөй калышы мүмкүн. Монтаж, мисалы үчүн сайттан бир товарды көргөндө, бир футболка ала турган болсоңуз, 2 футболка турган болсо, бирөө мындай эле футболка, бирөөндө турецкий хлопок же модель из Турции деген жазуулар болот, ар кандай. Ошол нерсени кандай жазыш керек, кандай монтаж кылыш керек, ошону дагы үйрөтөбүз. Значит, ала турган адам Wildberries'ке кирип эле эмнени алгысы келет? Ошого окшогон элдин сөзүн жаттап бүтүпсүңөр да силер, Мисалы үчүн ал привлекает да, например. Тиги жөн эле мындай эле пустой футболка турат, тиякта жакшы жазуулар менен жазылып турат. Естественно, сиз ошо жакшы жазуулар менен жазылганды заказ кыласыз да. Биз элдин көз карашын карайбыз. Молодец. Элдин уже ичидегин окуп калыпсыңар, молодец. Жакшы. Эми реальный экен, муну көргөзөлүк эми могу жактанчы. Бул элдер уже сомнение кармап калды. Жазгандардан жазып баштады же. Бир ачып эле көргөзүп берип койсоңор эми ордуна, да. Бул жерден көргөзүп кетейин. Бардыгына кызык болот атса керек. Канча акча табабыз, жумасына канча түшөт, ошол боюнча. Мына мен дагы кызыгып калдым, кызыктырып койдуңар силер. Реальный болгон жакшы да бардыгычы. Мына жакындан көргөзөлүк. Мисалга, Wildberries'ке кириш үчүн ИП ачтырыш керек. Ал боюнча дагы адамдар чогулганда түшүндүрүп беребиз. Ал ИП деген эмне, кандай ачылат, каяктан ачылат. Менде бардыгы ачылган, мисалы үчүн. Менде бир эле аккаунт эмес, 3-4 аккаунтум бар. Мисалы үчүн сиздерге главный аккаунтту көргөзө кетейин. Анан бул Wildberries'ке ошол кирип иштеп баштаганга канча акча керек? 40 миңден сырткары, мисалы, товар айландырып баштаганга канча миңден башташ керек? Товар айландырып баштаганга 50 миңден өйдө болсо
канча көбүрөөк акча киргизсеңиз өзүңүзгө жакшыраак товар обороту көбөйтүп кеткенге жакшыраак болот. Канча азыраак акча менен кирген болсо, ошончо убакыт требовать этилет да бул жерден. Ошо бири-бирден алып киргизген оңураак экен анда ошол, менин оюмча, ошондой. Мисалы үчүн бир аккаунт менен келип, бир 50 миң же 60 миң менен баштаса, биз ошо ким канча акча менен келет, биз ошого жараша бияктан подход кылып, мисалы үчүн бирөө 200 миң акчасы менен келиши мүмкүн, бирөө 50 миң менен келиши мүмкүн. Биз 200 миң менен келген адамга башкача мамиле кылып, то есть туура эмес үйрөтүп да, ооба. Жол жоболорун көргөзүп, ооба. Азыраак акча менен келгендерге кичирээк жана бат сатылчу товарларды көргөзүп, жол көргөзүп беребиз бул жерден. Анан келе турган адамдар моундай ноутбук алыш керекпи же ноутбуктардан бересиңерби, ошондон айтып койбойлукпу? Келе турган адамдар негизи өзүнө ноутбук алса жакшыраак. Мисалы үчүн айтасыңар да моундай ноутбук жакшы деп анда. Эми көбүбүз түшүнбөйбүз да. Элдин көбү эле буга чейин лично мен түшүнбөйм ачыгы. Буга чейин мен адамдарды окуп жүргөндө өзүнүн запасында акчанын жарымынан көбүнө мондай кымбат баалуу ноутбуктарды алып алышат да. Мунун эч кандай пайдасы жок. Биз мындай мен да жаңы баштаганда мондай эски ноутбук менен баштагам, мондай эски ноутбуктар менен. Эң башкысы бул жерден ноутбук иштесе болду да. Кымбат алдыңбы? iPhone'дор кетпейт. Бул iPhone компаниясынын. Же негизи iPhone телефон менен иштесе болбойбу дейм? Жок, телефон менен иштесе болбойт. Телефондон функция бардыгы толук түрдө чыгарып көргөзүп бере албайт телефон менен. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ноутбук керек бул жерден. Жана айта кеткендей эле, кымбат ноутбуктун кереги жок. Тияктагыдай же мондай булар 50 миң, 60 миң, 100 миң турат, мисалы үчүн жаңыларычы. Андайдын алыштын кереги жок. 10 миңдиктен баштаса болот, кыскасы мындай бушни алып деле анда. 15 миң, 18 миң алса болот мына мондай ноутбуктарды. Мунун иштеши деле ушундай болгону, бул жука жана компактный, көтөргөнгө да жеңил. Жаңыча форматтардан да, жакшы. Кийин уже миллионго чыкканда буюрса бардыгы мындан меникинен кымбатыраагын алып колдонушса болот. Молодец. Кандай кылабыз ошондо? Кайганы көргөзсөк? Сиз сурагандай эле ошо финансовый отчет бул жерден продажа кылганда ай сайын келбейт, бул жерден жумасына келет акчалар. Канча продажа кылдыңыз, канча товар жөнөттүңүз. Бисмилла. Мен бир эле аккаунтумду көргөзөм, бул бир эле аккаунттан түшкөн акча. То есть менде бул жерде 6-7 аккаунт бар. Ар бирөөнөн ар кандай акчалар түшөт да, мисалы үчүн. Молодец, ишти кылгандар кылдат экен, Ар бирөөнөн ар башка товар сатылат. Бирөөнөн парфюм сатылышы мүмкүн, бирөөнөн блузка же бирөөнөн кепка, очки сатылышы мүмкүн. Ар кайсы товар сатылат. Сиздерге бирөөсүн эле көргөзө кетейин, бардыгын көргөзбөй, убакыт да аз болот анткени. Мисалы үчүн мынакей могу числону караңыз. 28 августтан баштап 4 сентябрга чейин канча продажа болгон. Мисалы үчүн бул общий түшкөнү 174 миң. Мага канча түшөт? 158 миң. Андан мурунку жума кичине азыраак болгон 117 миң. И так далее дагы. Соода да бул эми. Азыр сезон аябай жакшы болуп башталып келаткан себебинен продажа дагы аябай жакшы болуп атат да. Анткени күзгү сезон негизи Россия жергесинде чем Кыргызстанга караганда суук, мындай күзгү сезон мындай көбүрөөк да. Анан жылуу кийимдерди орустар көбүнчө алышат. Мисалы үчүн жай айы Кыргызстандагыдай 3 ай болбойт. Бул жерден 2 ай болот да, калган сезон полный суук болот. Ошон үчүн азыр биз жылуу кийимдер саткан бизге выгодный болуп атат, сезонго да аябай жакшы кетип атат. Кыскасы реальный бардыгы. Могу тыйындан канча силерге могу 158 миңден? Мисалы үчүн товарды канча кошутасыңар? 150 миң түшсө, мисалы үчүн, анын бир 70 миңи 50% товардык болсо, 50% меники болот, мисалы үчүн. Бул бир жумага түшкөн бир эле аккаунттун акчасы да. Наразычылык жокпу окуп кеткендер? Наразы болгондор андай деле жок, өтө деле анткени эми болушу мүмкүн. Канча адамдан канчасы мындай ишти баштап кетет эми, сен эми көптөн бери окутуп жүрөт экенсиң. Мисалы үчүн, ал адамдын өзүнүн аң сезиминен болот. Мисалы үчүн, анын иштей турган ою болсо, желаниясы болсо, коркпой, баягы дуктан түшпөй иштесе, бул соода негизи, соодада береке бар негизичи. Ооба. Чыдап алып кетсе, бардыгы иштеп кетсе болот. Көпчүлүгү деп айтпайм, конечно. Бир 10 адамдан бир экөө мындай чыдабай кетип калгандар болгон. Анткени мен өзүм жаңы баштаганда 15 адам болуп окуганбыз. Анан обучение бүткөндөн кийин эле 3 уже сразу кеткен, ишенбей, дагы 3 да 3 айдан кийин кеткен. Мен акчамды салып эле атам, өзүмө пайдага чыгара албай атам депчи. Бул соодада көп нерсеге чыдаш керек.
кимдир бирөө 1 жылда болуп кетиши мүмкүн, кимдир бирөө 10 жыл сода болуп, анан кийин ошондо пайда табышы мүмкүн. Кимдир бирөө бир ай сода кылгандан кийин эле бир үйдү эле алып коюшу мүмкүн. Ал адамдын аң сезиминен содада иштегени, иштебегени болбосо дагы ал өзүнүн башынан болот да. Мына ушундай. Туугандар эми бул заман өнүккөн сайын бул сода сатык иштери дагы мисалы илгери сода сатык дегенде бир жерде отуруп бир тапчка сатуу же бир продуктовый магазин ачуу же бир мал базарга чыгып мал алып мал сатуу же машина базарга чыгып машина алып машина сатуу эле да. Заман өнүккөн сайын ушундай жолдор көбөйүп кетти да. Бул сүннөт да, бул сода негизи туугандар. Бул ошол эле булар бүтүдө отурган адамдардын саткан эле нерсесин сатат экен интернеттен. Ишиңиздер ийгилик. Дагы бир сөздөр калдыбы айта турган? Сөздү сизге берелик кең. Насчет программа боюнча айтып кетейин. Обучение 40 000 болот, там ниже рыночный. Программалар эмнелер кирет? Офис предоставляем, что бир ай окуйт, анан 10 күн жүрсө болот, общий 40 күн. Стол, фотобокс, фотоаппарат, сопровождение полностью, суу, кофе, чай, бары. Кыскасы ошол. Бизде тренинг болот, тренингти более подробно билип кетсеңер болот. 13 и 16 сентябрда акысыз тренинг болот. Келип катышып кетиңиздер. Ошол жакта полный подробно баарын түшүндүрүп айтып беребиз. Бардыңыздар, келиңиздер. Москвада эмгектенип жүргөн кыргыз мекендештер. Бардыңыздар, тренингке келгиле, дагы көп нерсе айтылбай калды бул видеодо. 10 числода, 10 сентябрда, 13 сентябрда и 16 сентябрда келиңиздер. Кызыктуу нерсенин баары ошол жерден айтылат. Азыр биз көп нерсени айтып койсок, кызыксыз да болуп калышы мүмкүн. Балким. Туугандар, бул адрес метро Кашиковскаяга жакын жерде экен. Угрецкая 2 строение 6 беле? 2 строение 6. Бизнес центрдин ичинде. Ооба. Бул жерде ушуга окшогон компаниялар аябагандай көп. Биздин мекенештер мындай жык ушул жерге келип каттап иштешет да, чындыгындачы. Метродон жөө бир 4-5 мүнөттүк жол экен, адрестерин жазып койдум. Метродон жазып койдум. Ишиңиздерге ийгилик. Жакса лайк басып, комментарий жазып, оюңуздарды калтыра кетиңиздер, группадан группага тарата кетиңиздер. Мына чындыгында жакшы мүмкүнчүлүк. Өздөрүнүн башынан өткөн нерселерди айтымдай. Реальный бир интервью болду го деп ойлойм. Сөз эле калат, а? Болуп турганда калганын келип сүйлөшөсүздөр. Рахмат. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп койгомун. Дакан Сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп Чорныйдан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.